üçün benim mandatım bergen Sadır Nurkozoyevичтин komandası Barbiken. Bugün gütkön günümüz geri oldurat dolanlar. Eldin ümitini aktayın dep çoğun bir jolga түшкөн. Hiç kimge jol bermegen. Eldin işenimine ev oldun. Sadır! 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 Kırgız Respublikası Karapayım el! Биздин саясий көз караштарыбыз ар кандай. Бирок максатыбыз бир. Кыргызстандын элибиздин тагдыры баарынан кымбат болууга тийиш. Эң маанилүүсү өлкөбүздөгү тынчтык, элдин биримдиги жана коомубуздөн башталат. Андай болсо сөздүн кезеги Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Садыр Жапаровго берилет. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу Жалал Абадтык мекендештерим. Бүгүн сиздер менен жүз көрүшүп турганыма өтө кубанычтамын. Жалал Абад аймагы кайталангыс, уникалдуу, кооз жаратылышы бар, жаратканыбыз кенди, байлыкты мол берген касиеттүү аймак экени талашсыз. Башкасын айтпаганда да, Жалал Абад кыргыз энергетикасынын мекени менен сыймыктансаңыздар жарашат. Өлкөдөгү электр энергиясынын көпчүлүк бөлүгү, тагыраак айтканда 90% ГЭСтер тарабынан өндүрүлөт. Облусунун аймагында жайгашкан Токтогул ГЭСи эң ири жана эң маанилүү электр станциясы. Бул станциянын биз үчүн мааниси зор. Өлкөдөгү бардык электр станциялары чыгарган энергиянын 40% ушул жерден иштелип чыгат. Азыркы кезде 1975 жылы ишке киргизилген Токтогул ГЭСин жаңылоо жүрүп жатат. Бул иш 2023 жылга чейин аяктайт. Натыйжада Токтогул ГЭСинин кубаттуулугу 240 мегаваттка өсөт. Анын иштөө мөөнөтү 35-40 жылга узарат. Ошондуктан мындай татаал жана масштабтуу долбоорду ишке ашыруу ар дайым мамлекеттин камкордугу жана көзөмөлү алдында болушу керек. Кадырман агайын туугандар, Атабеков айыл аймагынын Чамгетсай сайынын жээгин бекемдөө үчүн 350 метр жерге дамба куруу пландалууда. Бул дамба бүтүп калса 1350 гектар айдоо жерлер менен 2000ге жакын кожолук сел коркунучунан сакталат, коркунучунан. Курманбек Баатыр атындагы каналдын курулушун куруу менен Көгаар төрөнүндөгү 7100 гектар жер аянтын сугат суусу менен камсыз кылсак болот. Анын ичинен 2940 гектар жаңы жерлерге суу чыгаруу зарылдыгы бар. Сузакта бир нече мектептер оңдоп түзөөгө муктаж. Жаңы мектептердин курулушун аягына чыгарабыз. Райондун борборундагы 276 орчундуу аймактык ооруканасы үчүн азыркы талапка ылайык типтүү имараттар курулмакчы. Жалал Абад шаарындагы көйгөйлөрдү айта берсе узун сөз, шаардын инфраструктурасын жакшыртып, элдин жашоо турмушуна ыңгайлуу шарттарды түзүүнү ойлонуштуруп жатабыз. Жерлерди трансформациялоо маселелери каралат. Илим билимдүү, өнөрлүү жаштарыбыздын татыктуу жашап иштеш үчүн мамлекет колдоо көрсөтүүгө тийиш. Буюрса, бул айткандарымдын бардыгын аткарганга бар күчүбүздү жумшайбыз. Урматтуу, бизде өнүгүү үчүн табигый ресурстарыбыз, сууларыбыз, тоолорубуз, токойлорубуз бар. Береке төгүлгөн Жалал Абад жергесинин мээнетке чейли жалпы ишке татыктуу салым кошот деп ишенем. Гүлдөгөн Кыргызстанда жашаганды жаратканым бизге насип кылсын.
Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Эми суроо жоопторго өтөлү. Суроолор бергиле. Саламатсыздарбы, урматтуу Садыр Жапаров, Ниса. Коррупциядан арылмайын мамлекет оңолбойт. Жакшы күрөштү баштадыңыз, биз колдойбуз. Менин суроом, президент болсоңуз жакын адамдарыңыз коррупциялык ишке аралашып калса кандай чара көрөсүз? Мейли менин жакындарым болобу, досум Ташиевдин жакындары болобу, бир тууганыбыз болобу, коррупцияга аралашкан болсо камалат, сөзсүз түрдө уурдаганы болсо кайра кайтарып берет. Бүгүн мына уурдагандарын кайра кайтарып атабыз. Мындан ары да кайтарат. Кудай буйрса президенттик шайлоодон кийин дагы улантабыз иштеди. Урматтуу Садыр Жапаров, шаарыбызга куш келиңиз. Мен Жалал-Абад шаарынын тургуну Чекиров Үсен. Кыргызстандын Кытайга карызы карапайым элди ойлондуруп жатат. Болочок президент катары карыздан кутулуунун жолун айтсаңыз дейт. Биз Кытайга эле эмес, башка өлкөлөргө дагы баш аягы 5 миллиардка жакын доллар карызыбыз бар. Анан Кытайга карызбыз десе эле баягы жерибизди тартып алат экен, антет экен, минтет экен деп корко бербеңиздер. Алардан да кутулабыз. Эч кандай жер тартып албайт. Азыр 21-кылымда жашап атабыз, таш доорунда жашап аткан жокпуз. Анан мен да ошо угуп калдым, анча-мынча аксакал эле кишилерибиз мына Кытайга тигини бербейди, муну бербейди деп элдин үрөйүн учуруп коркутуп атат. Кытай менен Кыргыз мамлекетинин ортосуна чок салганды максат кылып атат. Мамилени бузганды максат кылып атат. Бирок биз андай жолго барбайбыз. Кудай буйрса, кошуна мамлекеттер менен жакшынакай иш алып барабыз. Бир туугандай болуп. Алыскы бир тууганыңдан жакынкы кошунаң артык деген сөз бар да кыргызда. Бир эле сөз менен айтып коет. Ошон үчүн биз ынтымакташып иш алып барабыз. Кытай сураган акчабыздын баарын берип атыптыр. Мына берип келиптир акыркы 20-30 жылдан бери. Кредитин кредиттей бериптир, грантын да берип келаттыр. Мына азыр освоить эте албай калган гранттын астатык суммалары бар экен бизде. Алар да эмне күнөө бизге берип атат. Алып анан жеп койгон өзүбүздүн чоңдордо болуп атпайбы? Жарымын бир ишке салып туруп, жарымын жеп койгон ал өзүбүздө болуп атпайбы күнөөнүн баары? Ошон үчүн эч кандай андан коркуштун кереги жок. Биз өзүбүздүн эле ресурс менен башка жактан карыз сурабай эле өзүбүздүн эле кен байлыктарыбыздын иштетип, өзүбүз иштетип, ошолордон түшкөн пайда менен эле жаап коебуз. Кытайдын эле карызын эмес, бүткүл ошо кайсы өлкөлөргө карыз болсо ошонун баарын жабабыз. Болгону убакыт керек, тынччылык керек. Бир 3-4 жыл убакытта жапсак болот. Ассаламу алейкум, урматтуу Садыр Жапаров, мен Мейманкулов Искендер. Кыргызстандын энергетикалык потенциалы абдан чоң. ГЭСтерди куруп, энергияны экспорттоого мүмкүнчүлүгүбүз кенен. Бул багытта кандай ойлоруңуз бар? Мен 32 күн иштептирмин. Ошонун 12 күнүн толук кандуу иштедим, калганын ызычуу менен өттү билесиздер. Ушул 12 күндүн ичинде мен 100гө жакын инвесторду кабыл алдым. Анын ичинден бир 15-16сы ушу ГЭСтер боюнча келди. Биргелешип куралы, мына акчабыз эртең десеңиз, эртең даяр, бир күн десеңиз, бир күнү даяр деп. Биз эми анын арасынан тандап туруп, реалдуу түрдө кимиси ушул чындап акча салат, анан кыска мөөнөттө куруп бүтүрө алабыз. Ошолорду тандап туруп, анан арасынан ГЭСтерди курабыз. Сары Жаз ГЭСи бар, жогорку Нарын Каскад ГЭСтери бар, Көкөмеренге ГЭСтерди курсак болот, Камбарата бирди курсак болот. Бизде кура турган ГЭСтер абдан көп. Бирок ошол бардык мына кошуна мамлекеттердин да кызыкчылыгын эске алып, ошо инвесторлор менен биргеликте кимиси менен пайдасы чоңураак болсо, көбүрөөк болсо ошолор менен иш алып барабыз. Акман айылында жайгашкан Каркыра Мисте каналынын кайрадан калыбына келтирип, 1000 гектар жерлерди сугармага айландыруу керек. Сузактан 400 гектар, Базар Коргондон 1,5 гектар жер суунун жоктугунан кайракыга айланып кеткен. Эгер Өзбек Республикасы менен келишим түзүп, Кемпирабад суу сактагычынан суу алууну ишке ашырсак, Базар Коргондун 2000 гектарга жакын каракы жери суу менен камсыз болот. Рамиз Кайымов, Акман айылдык кеңешинин депутаты. Муну эми Кудай буйруп шайлоодон өтүп барып отуруп калсак, мунун баарын карайбыз. Берилип аткан суроолордун баарын өз-өзүнчө папка кылып топтотуп атабыз. Ушул суроолордун баардыгын кийин жоопторду беребиз иш жүзүндө. Мен көз алдымда турган кадрларды, кол алдымда турган кадрларды суранып, күнү-түнү дебей алып барып, сен ушул жерди башкарып бер, сен ушул жерди карап бер деп
2010 жылдағыдай қан төгілүү болуп кетпесин, банктардан акча чыгарып кетпесин, машиналарды уурдап кетпесин, байларды тонобосун үйлөрүнөн барып деп биз стабилдүүлүктү сактап калдык. Бул өтө чоң жеңиш болду. Ошол мезгилде барбай качкандар да болду жумуштан. Мына ошол эле кандидаттардын бирөөнү азыркы биринчи вице болуп иштеп бер, ушул тармакты көзөмөлдөп бер дегенде коркуп барбай калган. Жок, барбайм деп. Азыр мына президенттикке кандидат болуп жүрөт. Эми ал убак өттү. Кудай буйрса, президенттик шайлоодон кийин ар бир кызматка конкурстук негизде келет. Министрлер баягы саясий должностьтор, аларды баягы назначение менен кылсак болот. Андан ылдыйкылары бүт баары, акимдерге чейин керек болсун. Конкурстук комиссия түзөбүз дагы, акимдерди дагы 44 акимди да ошол комиссиядан өткөрөбүз. Анткени бизде буга чейин жалаңбай туугандашып, жакындардын тааныш билиштик менен эле лишь бы жогорку билими болсо болду, ушул барып иштей берсин деген подход менен коюп келгенбиз. Менин планымда Кудай буйрса, аксакал көксакалдардан турган, мурда губернатор болуп иштеген, үлгүлүү иштеген албетте. Мэр болуп иштеген, акимдер болуп иштеген аксакалдарыбыз көп азыр. Мына азыр пенсиядагылар бар. Ошолордон турган комиссияны түзөбүз, конкурстук комиссияны. Кадровый служба менен биргеликте түзүп туруп, анан ошол жерден өткөрөбүз баарын. Мисалы, бир резерв менен кош өткөзөбүз, 44 районго, андан сырткары дагы резерв 100га жакын кандидатты өткөрүп койсок, түндүктүн жигиттерин түштүккө аким кылып жиберебиз, түштүктүн жигиттерин түндүккө аким кылып коебуз. Ротация кылабыз. Бир дагы түштүктүн жигити түштүктө аким болуп райондо иштей албайт. Мына мен ошондой жолго барам деп пландап турам. Анткени түштүктө мына өзүнүн районунан, өзүнүн уруусу көптөр акимди чыгарып алат экен дагы эле, анан бүт мафия болуп кетет экен. Жер алган деле ошол, тендер утуп алгандар деле ошол, үй салгандар деле ошол, бизнес кылгандар деле ошол. Анан карапайым калк кара албай калат экен. Түндүктөн келип иштесе, андай кыла албайт биякта. Түштүктүктөр түндүккө барып иштесе, антип тоже бияктагы кылган кылыгын кыла албайт. Мына ушундай подход менен барабыз, Кудай буйрса мындан ары. Бир суранып кетерим туугандар, ошо олтурган жериңиздерге эле беребиз. Анан мен жанагы Садыр Жапаров келгичекте айтып өттүм. Жанагындай негативдүү ызычууларды кылбастан, жөн гана өзүбүздүн тартипти сактап, жакшы өзүбүздүн маданияттуу экенибизди, биримдикте экенибизди далилдеп коюңуздар туугандар. Азыр мына ар жерге барып, микрофонду мына биздин жигиттер сиздерге сунат туугандар. Бери чургап келбеңиздер туугандар, ошол жерге барат. Араңыздардан берет микрофонду. Анда Раз, 1-2-3. Келгиз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу момун мусулмандар, урматтуу Садыр мырза, Жалал-Абад чергесине куш келипсиз. Өз убагында Американын көрүктүү президенттеринин бири Абрахам Линкольн айткан экен. Бул турмушта бардыгы жакшы, менин оратор болоюн деген оюм жок. Бирок кээде гана элден да чыгып сүйлөп коем деп. Аны сыңарындай, мына менин деле оратор болоюн деген оюм жок. Журтка таанылып упай алайын деген оюм жок. Бирок шартка байланыштуу кээде сүйлөп коюуга туура келет экен. Урматтуу мекендештер, өз убагында Ленин атабыз айткан, коомдо жашап туруп, коомдон четке калууга мүмкүн эмес деп. Аны сыңарындай, бүгүнкү күндө мамлекетибиздеги ар түрдүү саясий көрүнүштөргө карата, ошондой эле актуалдуу көйгөйлүү маселеге карата, биз ушул мамлекеттин жараны болгондон кийин ар бирибиз өзүбүздүн ой пикирибизди билдирип турубуз, бул парз жана милдет экен. Урматтуу мекендештер, кыргыз эли улуу эл, баскан жолу бар, тарыхы бар. Бекеринен элибизди айтпайт, кыргыз эли кылымдарды карыткан, эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан деп. Мына ушундай карт тарыхы бар улуу элден өз убагында, өз доорунда не деген мыктылар чыгышкан. Алар эл башында, журт башында турушуп, элдин башындагы, журттун башындагы көйгөйлүү маселелерди акыл калчап, акыйкаттуулук менен чечип келишкен. Караңгыда көз табышкан, капилеттен сөз табышкан, эл журтту туңгуюктан чыгарып келишкен. Бүгүнкү күндө баарыбыздын максатыбыз бир. Элди айтат экен, буралып өскөн дарактын бутагы арбын түбү бир.
Aradan tartat ay düşük, aylanıp gelip cügübür. Töveldün de pastında, töveden tiygen günü birdi. Anısın ardında barımızda maksatımız, memleketimizde vakvatçılık olsa, tinçlik olsa deyiriz. Sözümden akırında aytarlım, Urmatlı Sadır Mırza. Bugünkü günde memleketimizde baş mizanın özgörtülüşü, bu aktualdı mesele. Oşondayla mezgirdin talavı. Ankeni, memleketimizde tömendekiler Murdakıday yaşuana kallaşpay kalıştı. Jogordalar Murdakıday başkarışpay kalıştı. Eski mizam, eski baş mizam memleketimizde tunguyu kap gelip tak. Sizge avcol, şu bizge prezident bolup gelişkenizde kala. Buna misal için Allah'dan başka ibadatga tatıktı zat yok deyip. Kırgızistan'da sizden başka tatıktı prezident yok. Sizge avcol, hurra! Assalamu alaikum Kırgız elim. Bunday jigit 100 yılda bir kapısından tuğulup kalan. Ne kıska söyleyin. Buna referandum canında. Buna şaylıyor canında. Buna partini opsu bolvay. Tuğanlar, tulparı bana alvay. O için bunu koldaşımız gerek 100 yılda bir tuğulan bir doktor. Şaylıyor kolda sadirdi. Adaşpaysın jolungan, altındı garay desevin, ağlamga ketken alınınıp. 15'inin içinen, orundu tüzük görünüp, oңай toksoyt zamandı, Japarıp sadır kandidat. Tarihta kalsın atağın, yer kolgavcada dişenir, tazarak jakşı işteper, yer sinsin kuanır. Bu sefer kezek senike. Bırak kulağına başına koy. Rahmat. Urmatlı Sadır Nurgojoyevich, Nake, siz menen Жалауат eli, жаштар eli сыймыктанат, sizge ак жол, эч качан орбаңыз. Şu dostluktun, мындай дос экенин билдирген Камчыбек Кыдыршаевичке, Sadır Nurgojoyevichке дос болобузбу, урматтуу туугандар? Dostluğunlar üzülmesin, ardayım beken bolsun. Akjol, şaylorda 70% bilen tutukçusunuzdur. Kalayımız, orbanız. Rahmat. Kırgızistan Halkı Asambleyası'nın oblastағы төрағасы Тилекеев Қаныбек. Саламатсыз Садыр Нұрғожоев. Саған туған ұрықтары елі жұртың тынч пе? Тынч мәселе болды. Ең бірінші тыншылықта садақ олайын жанып біргеледім. Санаға батып сарғайып, көптен күткен günümüz geldi. Sadır kim? Sadır президент. Sadır kim? Sadır elin geleceği. Taşıyım, aslında iştegenler. Buna münezde kıratan beri kişilerle kişiler. Bu zigitlerinde kim töregan? Lerinde uğurlu kim töregan? Sadırdan zigitli kim töregan? Birinci sağlığı törep, çoğayıklar atenesine tazim. Akırette çoğu olayın derler, sıymıktanan. Tıratan beri takım ayarlara söz veriyorsunuz. Millet kaçalarına ayarlar söz veriyorsunuz. Bu Sadır sadak olayın elin tandırına yaran kalsın. Eli bizi uyatkılı vay. Tarihte kalatıranda ol işte. Karaçı, yaş paramay kanday sonun baktırı olup senin kolduğun yerler. Bağlı sendet geldik. Tüç bol canım, ben sana uzun ömür kalayım. Bir adamların bağla Allah razı olsun. Rahmat. Özgöçe Жалауат eli ayavay. Sadır Nurgojoyevich'ti жақсы көрөт. Sana tuğanlar kol çağıp kollop turabızbı? Muna ar biringizlerдің атыңыздарда мына ушул тулпарды берип жатат туғандар. Дагы бир жолу Жалауат eli өтө меймандос, өтө мына ушундай ак ниет менен тосуп алганы менен дагы бир далил болуп турат. Кана кол чабуулар бар бекен? Жалауат элинин атынан, Жалауат областын атынан Gel min. Min. Урматтуу Жалалабаттык бир туугандар, чоң ыраазычылык билдирем, терең ыраазычылык билдирем. Мындай церемонияны кылдырбай аттым эле. Мен бүгүн досумдун туугандары даярдаган экен, бир туугандары. Эми көңүлү калбасын деп
makul bolup atam, mындан kийинкилерин токтотобуз мындайды. Мындайларды токтотобуз. Анан эми ат мингендин өзүнүн ырымы бар. Минип алып чыгып кетишиң керек, кайра түшпөшүң керек болот да. Чоң рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Кана Жалалабад шаар, Жалалабад областы атынан ат мингизип жатат. Кол жалтыралыбы? Тугандар, канаты берсе, урмат тугандар. Ол милдет алакан жаялы. Бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт дейт. Бата берели. Омин. O hakiyetli yarattan edem, hanımefendi prezident günümüz Sadırga bir duaklarını yetlasam, babanın deyip batası, o Sadır'ının bağdardın boluna tası, Hıdır'ı dinleyip batası, Sadır'ının kızlardın boluna tası, Alpeşte balası yiyor, Aksaray olsun yiyor, Kastarla balası yiyor, Kansaray olsun yiyor. Yaratkan özü kollasın, can düşmanın bozmasın, Allah Teala kollasın, Allah'ın düşman bozmasın. Hocayı Kıdır kollasın, pendeden kızların oyun atlasın, kızıktan buday saklasın, bazıların oyun atlasın, heladan buday saklasın. Hocalar kollasın, oğludan yerin bozmasın, kenengelden kollasın, keçesli ücerin bozmasın. Danak çıksın taşına, dört diyesin başına, kövürgen çıksın taşına, o ilim kök diyesin başına, amin. Amin, Allahu Ekber. Тугандар, кандай тартип менен баштаган болсок, ошондой тартипте узатып коелу, келиңиздер, жылбай туралы.